8-март күнү аялдар топтоп ошол хиджабтар оронгондордун бардыгын оромолдоруну үстүндөгү кийимдерин чечтирип туруп ошол күнү өрттөлгөн. 8-март күнү. Паранчылар өрттөлгөн. Бул деген эмне маселе билесизби? Сиз бардыңыз, аялыңызга айттыңыз, 8-марттың менен дедиңиз да. Бул эмне деген маселе? Бул дегени исламдын эң чоң парзы болгон хиджаб, орону, өзүнү жашыруу, реклама болбоо эң парзы талкаланган күн сага кут болсун деген маселе. Кызыңызды куттуктай бериңиз ошол мененчи. Же аялыңызды ошол менен куттуктай бериңиз бар. Же болбосо сенин бузукулукка түшкөн, элдерге реклама боло турган күнүң сага кут болсун. Исламдагы чоң парздын талкаланган күнү кут болсун. Диндүүлүктөн динсиздикке, жахилиятка, гайридиндикке түшүү сага кут болсун деген маселе чыгат да мынданчы. Чечим өзүңүздөрдүкү, өзүңүздөр каалаганыңыздар.